Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, жогорку окуу жайынын окутуучулары, ошондой эле бала бакчалардын тарбиячылары. Бул видео сабак мугалимдердин электрондук портфолиосун даярдоону үйрөтүүчү видео сабак. Алгач мугалимдин портфолиосуна эмнелер камтылышы керек кыскача токтоло кетейин. Мугалимдин электрондук портфолиосу бул негизи эле портфолио деген бул мугалимдин чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн күзгүсү десек болот, сандыкчасы. Ал жерде мугалимдин ошол ишмердүүлүгүн чагылдырып турган күзгү. Портфолио 7 бөлүктөн турат. Жеке маалыматтар. Бул жерде мугалим өзү жөнүндөгү маалыматты, билими, эмгек тажрыйбасы жана башка маалыматтарды киргизет. Андан кийин экинчи бөлүк бул кесиптик ишмердүүлүк. Кесиптик ишмердүүлүктө мугалим өзүнүн сабак берүүдөгү методикалары, инновациялык ыкмалары, ошондой эле стратегиялык жана перспективалык пландары, ошондой эле жылдык айлык пландарды камтыса болот. Ал эми үчүнчү бөлүгү бул методикалык материалдар. Бул жерде мугалим өзүнүн сабагынын иштелмелерин, автордук методикаларын, андан кийин колдонулган ресурстарын, ошолор жөнүндө маалыматтарды камтыса болот. Кийинкиси бул окуучулардын жетишкендиктери, маанилүү бөлүктөрдүн бирөөсү. Бул ошол сиз жетектеген класс, же болбосо сиз окуткан окуучунун олимпиадада, конкурста, ошондой эле сынактарда алган орундары боюнча үлгүлүү окуучулар тууралуу маалыматтар, ата-энелер менен байланыш, ошондой эле ата-энелер менен болгон иш-чаралар жөнүндө маалыматтарды камтысаңыздар болот. Бул жерде окуучулардын жетишкендиктери дегенде ата-энелердин дагы ошол окуучулар жөнүндөгү маалыматтарын камтысаңыздар болот. Андан кийин кесиптик өнүгүү, бул сиздин өзүңүздүн катышкан курстарыңыз, тренинг, семинарлар, өзүңүз өткөн семинарлар, тренингдер, ошондой эле алардын сертификаттарынын тизмеси жана ошондой эле өзүн өзү өнүктүрүү боюнча маалыматтар. Андан кийин негизги бөлүктөрдүн бирөөсү бул илимий жана чыгармачыл ишмердүүлүк. Бул жерде сиздин жарыяланган гезит журналдарга жарыяланган макалаларыңыз, методикалык колдонмоңуз, илимий долбоорлорго катышууларыңыз чагылдырылат. Ал эми жетинчиси бул коомдук иштер жана кошумча иш-чаралар. Бул жерде ата-энелер менен кайтарым байланыш, коомчулук менен иш алып баруу, ошондой эле мектеп ичиндеги коомдук жана башка иш-чараларга катышуу, алардын сүрөттөрү, сыйлыктары жана башкаларды кошсоңуздар болот. Ал эми 8-чи бул кошумча катары пикирлер жана сунуштар бөлүмүн кошуп койсоңуздар болот. Ал эми негизги бул өйдүдөгү 7 багыт болуп эсептелет. Анда эмесе мугалимдин портфолиосун түзүүнү баштайбыз. Мугалимдин портфолиосун түзүү үчүн биз алгач Google'га аккаунт түзүп алышыбыз керек. Google аккаунт түзгөндөн кийин бизге Google сервистерине доступ берет. Ачуу үчүн биз Google браузерине киребиз. Ал эми оң тарапта өйдүдө аккаунт жана Google сервистерине доступ ачылган. Google сервистери бул ушул 9 чекит. Бул жерден биз Google диск менен иштейбиз. Эгерде аккаунтуңуз жаңы ачылып эч кандай маалымат жок болгонбосо, көрүнүшү мына ушундай болот. Биз электрондук портфолио түзүү үчүн алгач керектүү документтерди, керектүү маалыматтарды, керектүү файлдардын баардыгын ушул Google дискке жүктөп алсак болот. Google дискте кайсы форматта? Документ форматта, Word форматында, Excel'де, PowerPoint'та, PDF форматта, ошондой эле аудио, ошондой эле видео форматындагы документтерди, файлдарды жүктөсөк болот. Ошолордун баардыгы сиздин электрондук портфолиого керектүү болсо, алгач Google дискке жүктөп алабыз. Ал үчүн биз папка иретинде жүктөсөк болот. Мисалы үчүн сабактын иштелмелери, сүрөттөр, андан кийин аудиолор жана башкалар деп папка түрүндө түзүп алсак болот. Кантип десеңиздер, сол жакта меню турат. Бул жерде создать кнопкасын баскандан кийин менюда биринчиде бул создать папку деп турат. Папка түзөбүз. Мисалы үчүн бул жерге биринчи сабактын презентацияларын жүктөйбүз. Биринчи папкабыз түзүлдү. Кийинки папканы түзүү үчүн кайра создать, кайра папка,
Бул жерде сабактын иштелмелери, бордовскийлерин жүктөйбүз. Кийинкиси, эгерде сүрөттөрдү жүктөгүңүздөр келсе алсаңыздар болот. Жүктөгүңүздөр келбесе, дароо эле компьютерден да Google Site'ка жайгаштырылса мүмкүнчүлүк болот. Видеолор, андан кийин сүрөттөр үчүн дагы бир папка ачайлы, андан кийин методикалык колдонмолор. Биз папкаларды түзүп алдык. Эми бул ушул папкалардын ичине биз керектүү файлдарды жүктөйбүз. Мисалы үчүн, сабактардын презентациялары деген папкага сабактын презентацияларын жүктөйбүз. Ал үчүн ошол папканы ачабыз жана создать, загрузить файлы. Биз бул жерден сабактардын презентацияларын PPT форматтагы презентациялардын бардыгын жүктөйбүз. Создать, загрузить файлы. Керектүү файлдарды тандайбыз. Жана открытты басабыз. Бул жерде ошол. Эгерде бир нече файлды бир жүктөш керек болсо, биз клавиатурада Shift клавишасын басып алып, файлдардын баарын тандайбыз. Тандадык. Андан кийин Enter клавишасын басуу менен биз файлдарды жүктөйбүз. Бул жерде 40 файл жүктөлүп атат. Эми биз бул презентациялар жүктөлө берсин. Мой дискке кайтабыз. Методикалык колдонмолор. Бул жерде дагы колдонмолорду жүктөп алабыз. Бул алдын ала мен компьютерге түзүп койгом. Мүмкүн болсо сиздер дагы керектүү материалдарды алып коюңуздар. Эгерде көп файл болсо бир аз убактыңыздарды алат. Күтүп турасыздар. Ушинтип керектүү документтердин бардыгын жүктөп алгандан кийин эми Google Site менен иштейбиз. Ал үчүн кайра эле создать кнопкасын басабыз. Создать ишонун ичиндеги Google Site. Google Site ачканыбызда бизде башкы бети ачылат. Эң биринчи эле биз бул сайтты түзүү үчүн тема, дизайн, ошондой эле аталышын жазып алышыбыз керек. Ал үчүн биринчи сол жакта өйдөдө турган укажите название сайта деген тала турат. Ушул талаага биз портфолио кимдики болсо ошол мугалимдин атын жазабыз. Андан кийин өйдөдө сайт без названия деген өзү өзгөрөт. Мисалы үчүн Кушбак кызы Гүлмира. Кичине менен жазылып калды. Андан кийин биз курсорду башка тарапка жылдырар менен сайттын аталышы дагы өзгөрдү. Андан кийин экинчи биз заголовок страницы деген жерге биз мугалимдин электрондук портфолиосу. Жаздык. Андан кийин бул кимдин портфолиосу, бул мугалим кайсы жерде иштейт, ошол тууралуу төмөн жакка билдирүү жазып койсок болот. Биз билдирүү жаздык. Андан кийинки кадам бизде тема тандап алуубуз керек. Ал үчүн оң тарапта менюлар турат. Вставка менюсу, страница, андан кийин тема.
тема бөлүмүнөн биз тема тандап алсак болот. Мисалы үчүн биз бул жерден дипломат дегенди тандадык. Стилдерин, шрифттин стилдерин өзгөртсөңүздөр болот. Ошондой эле фонду өзгөртсөңүздөр дагы болот тема аркылуу. Андан нары кеттик. Андан кийин эгерде фон ушул боюнча калсын десеңиздер, дальше кеттик. Эгерде жок, өзгөртөм десеңиздер, башкы беттин төмөн жагында изображение тип заголовка деген турат. Тип заголовкадан обложка катары өзгөртсөңүздөр болот. Баннер, чоң баннер катары, же болбосо баннер же только заголовок катары өзгөртсөңүздөр болот. Бул жерде баннер катары өзгөрткөнүңүздөр дурусураак. Андан нары кеттик. Сүрөттү өзгөртөбүз. Изображение. Бул жерден загрузить болсо, өзүңүздүн устройстводон кайсы бир сүрөттү жүктөп койсоңуз болот. Ал эми выбрать болгондо ошол Google сайттын библиотекасындагы кайсы бир сүрөттү тандап алып жайгаштырсаңыздар болот. Тандалган сүрөттү 2 жолу чертөө менен биз сүрөттү жайгаштыра алабыз. Биз шапкасын даярдадык. Эми бул жерге мугалим жөнүндө кыскача бир чакырык таштап койсок дагы болот. Ал үчүн ставка бөлүмүнө киребиз. Ставка бөлүмүнөн тексттик билдирүү калтырсак болот, сүрөт калтырсак болот. Шилтемелерди, ошондой эле дискке сакталган маалыматтарды бул жака жүктөсөк болот. Блокторду койсок болот. Андан кийин сүрөттөрдү карусель сыяктуу жайгаштырсак болот. Кнопка кошобуз. Социалдык тармактардагы шилтемелерин койсок болот, YouTube'дан койсок болот. Андан кийин календар жана башка маалыматтарды кошконго мүмкүнчүлүк берилет. Биз алгач сүрөттү жүктөйбүз. Изображение, загрузить. Бул жерден биз Гүлмира эжекенин сүрөтүн коебуз. Сүрөттү жайгаштырдык. Эгерде сүрөт кичинекей болуп калса, четиндеги талаасынан кармап чоңойтуп койсок болот. Андан кийин биз мугалим жөнүндө маалыматты жазып койсок болот. Мен мугалим жөнүндө маалыматты жазып койдум эле, аны көчүрүп барып эле коюп коеюн. Ctrl-V. Шрифттерин өзгөртүп койдум. Андан кийин эң төмөн жакка түшүп, курсорду төмөнкү чекке койгондо добавить нижний колон титул деп турат. Бул ошол баракчага колон титул катары жайгаштырсаңыздар болот. Кайра эле бул жерге дагы мугалимдин атын жазып коеюн. Ортойго жайгашсын. Бул ар бир баракка өзү автоматтык түрдө коюлуп турат эми. Андан ары кеттик. Эми биз башкы бетин даярдап алдык. Эми биз кийинки страницаларды, баракчаларды кошобуз. Ал үчүн оң жактагы менюлардан страницы деген тандайбыз. Бул жерде карасаңыздар, главная страница деп орусча турат. Аны кыргыз тилине которуу үчүн тушундагы 3 чекитти тандайбыз. Жана открыть параметры. Андан кийин аталышын өзгөртүп, кыргызча башкы бет деп жазып койдук. Эми кийинки баракчаны кошуу үчүн төмөн жакта плюс белгисин тандайбыз. Портфолиого коюлган талаптар боюнча биринчи жеке маалыматтар болуш керек. Жеке маалыматтын ичинде эмнелер камтылат? Жеке маалыматтар баракчасын коштук. Бул жерде резюмеси, билими тууралуу, андан кийин эмгек тажрыйбасы жана ошондой эле байланыш
номерлери, байланыш контактылары керек экен. Аны жеке маалыматтардын ичине подстраница катары кошобуз. Жеке маалыматтар баракчасынын тушундагы 3 чекитти тандайбыз жана бул жердеги менюдан биз добавить под страницу дегенди тандайбыз. Андан кийин биринчи резюме жазылат. Андан кийин ошол жеке маалыматтын ичине эмгек жолу, кайра ошол жеке маалыматтардын ичине под страница кошобуз жана байланыш контакттары. Жеке маалыматтардын ичинде биринчи резюмесин жазышыбыз керек. Резюме деген тандайбыз. Кайра эми вставка менюсунда иштейбиз. Вставка менюсунда блок кошсок болот. Блок кошкондо галереянын иконкасы турса сүрөт кошулат. Ал эми сызыктар, сапчалар турса, демек ал жака маалымат тексттик түрүндө берилиш керек. Плюс биз Гүлмира эжекенин сүрөтүн кошобуз. Эгерде сүрөтүңүз кичине болуп калса, таласын сүрөттүн четиндеги таладан чоңойтсок болот. Бул жерге таржымалын жасабыз. Андан кийин төмөнкү талаага ошол Гүлмира эжекенин резюмесин жазабыз. Резюмени эгерде даяр болсо, Word'да даяр болсо, көчүрүп келсеңиздер дагы болот. Резюмесин жайгаштырдык. Эмгек жолу баракчасына биз эмгек жолу башталышын, андан кийин ошол эмгек китепчесинин маалыматтар жазылган бардык барактарын сканерлеп кошуп койсоңуздар болот. Сүрөт форматында кошойлу биз азыр. Вставка менюсунан изображение, андан кийин ставить. И бул жактан ошол эмгек китепченин сканер болгон беттерин коебуз. Азырынча бизде эмгек китепчеси жок. Бул эки сүрөттү кошуп коеюн. Бул ошол эмгек жолу боюнча, андан кийин тексттик форматта эмгек жолунду Бешкоргон орто мектебинде таштагыч кастар мугалими болуп иштөө менен баштадым. Эмгек стажым 15 жыл жана башка маалыматтарды бул жерге тиркесеңиздер болот. Андан кийин кийинки подстраница байланыш контакттары. Бул жерде тексттик форматта, мисалы үчүн өзүңүздүн электрондук дарегиңизди калтырсаңыз болот. Мисалы үчүн Гүлмира @gmail.com электрондук дареги. Андан кийин WhatsApp'тын, ошондой эле социалдык тармактардын шилтемесин кошсоңуз дагы болот. Комментарий жазып койсоңуз дагы болот. Социалдык тармактардын
Шилтемесин кантип алабыз? Вставка менюсунда төмөн жакта ссылки на социальные сети деп турат. Аны тандайбыз. Ссылка деген жерге сиздин өзүңүздүн социалдык тармактардагы шилтемеңизди коесуз. Ал үчүн жаңы вкладка ачабыз. Мисалы үчүн Кушбак кызы Гүлмиранын мисалы Instagram баракчасы. Instagram баракчасын ачкандан кийин өйдүдөгү шилтемени алабыз. Жана ссылка деген жерге коебуз дагы вставка деген кнопканы басабыз. Бул ошол Instagram баракчасына шилтеме. Кийинкиси Facebook баракчамызбы, Twitter, Telegram, WhatsApp бардыгын шилтемесин койсоңуз болот. Ошондой эле мисалы үчүн бул жерде азыр Кушбак кызы Гүлмиранын YouTube'да ссылкасы бар экен. Ошол шилтемелерди дагы көчүрүп алып, бул жактан койсоңуздар болот. Шилтемени алдык, көчүрөбүз жана ссылка деген жерге коюп вставка. Бул жерде карасаңыздар электрондук дарек, Instagram баракчасына шилтеме, YouTube'дагы шилтеме жана башка ошентип шилтемелерди кошуп кетсеңиздер болот. Биздин экинчи барагыбыз жеке маалыматтар болду. Андан кийин эми үчүнчү баракчабыз портфолионун талаптары боюнча, кесиптик ишмердүүлүк боюнча. Кесиптик ишмердүүлүк көчүрүп кетейли. Кесиптик ишмердүүлүк готово. Кесиптик ишмердүүлүктө дагы мисалы үчүн пландар жана эмнелерди камтыш керек? Методикалар, жумуштагы милдеттер, жоопкерчиликтер дейт. Кесиптик ишмердүүлүктө дагы подстраница кошуп койсок болот. Мисалы үчүн жоопкерчилик жана милдеттер. Ошондой эле методикалар, андан кийин пландар экен. Жоопкерчилик жана милдеттер вставка менюсунан кайра эле өзүңүздүн мугалимдин милдеттери, укуктары, мыйзамдар жөнүндө маалыматтарды камтысаңыздар болот. Методикалар боюнча, мисалы үчүн биз Google дисктин методикалар деген биз колдонгон методикалык колдонмолор бар. Ошолорду жүктөп койсок болот. Маалыматты жүктөгөндө биз доступ беришибиз керек, себеби бул портфолиону ачканда, эгерде доступ ачпасак, бул маалыматтарды шилтемени алган киши көрө албайт. Менюдан открыт доступ тандап коебуз жана ушул документтерге биз көргөнгө мүмкүнчүлүк жарата алдык. Кийинкиси пландарды тандаганыбыздан кийин бул жерде ошол алдын ала Google дискке түзүлгөн пландарыбызды бул жака жүктөп коебуз. Андан ары кеттик.
кийинкибиз биздин методикалык материалдар, сабактардын иштелмелери, колдонулган ресурстар, автордук методикалар жана башкалар. Эгерде баракчаларыңыздардан орду алмашып калган болсо, мисалы үчүн методикалык материалдар азыр бизде подстраница болуп кетти. Бул жерден сделать главной страницей деп өзгөртүп койсок дагы болот. Эгерде подстраница болуп кирип кеткен болсо. Андан ары кеттик. Методикалык материалдар кайра эле вставка менюсунда дискте биз сабактардын иштелмелерин, диск сабактардын иштелмелери, салмакты өлчөө, жылан, сабактарды тандайбыз дагы доступты ачып коебуз. Сабактардын иштелмелерин жүктөдүк, ушул сыяктуу эле бүт маалыматтарды жүктөп кете бересиздер. Андан кийин бул жерде биз мугалимдин эгерде сабактардын иштелмелеринде YouTube'да сабактары бар болсо, ошол жактан дагы койсок болот. Ал үчүн вставка менюсунда төмөн жакта YouTube, андан кийин YouTube'да ошол жазып издесеңиздер дагы болот. Же болбосо даяр YouTube'дан ссылканы алып, ссылкасын кошсоңуздар дагы болот. Мисалы үчүн бул Кушбак кызынын YouTube'дагы видеолорунун ссылкасын алсак болот. Так, видеолор бөлүмүнө кирип, YouTube'да шилтемесин алдык, көчүрүп алабыз жана YouTube'дан ссылканы кой деген жерге коебуз дагы Enter клавишасын бассак, бизде маалымат чыгат. YouTube'дан коюлган видеону да коштук. Ошондой эле эгерде видеомуз YouTube'да жок, жөн эле видео катарында болсо, анда кайра эле Google Дискке дагы биз видеолорду жүктөгөнбүз. Видеолор деген папка ачып, ошол жактан видеолорду тандап койсок дагы болот. Андан ары кеттик. Мисалы, ата-энелер менен коомчулук менен иш алып баруу. Бул жерде биз вставка бир нече маалыматтар, сүрөттөрдү карусель катарында койсок болот. Карусель изображений плюс, андан кийин загрузить изображение, компьютердеги сүрөттөрдү жүктөйбүз. Ал үчүн ошол тиешелүү сүрөттөрдүн баарын
тандап алабыз. Бул ошол ата-энелер менен өткөрүлгөн конкурстар, ошондой эле окуучулар менен өткөрүлгөн конкурстар. Маалыматтарды жүктөп, открыть деген кнопканы бассак, мынеке бизде карусель катарында маалыматтар келди. Андан кийин бул тексттик форматта китеп окуу конкурсу жана башка деп маалыматтарды жайгаштырып койсоңуздар болот. Ошондой эле эгерде маалыматыңыз кайсы бир интернет айдыңында же болбосо кайсы бир сайт аркылуу болгон болсо, аны встроить кнопкасын басуу менен бул жерге шилтемесин коюу аркылуу дагы маалыматты жайгаштырсаңыздар болот. Мисалы үчүн мен бир маалыматтын шилтемесин алайын. Кандай болбосун, кандай сайт болбосун, ошол сайттын шилтемесин алып, бул жерге жайгаштыруу менен ошол маалыматты бул тарапка Google сайтка жайгаштыра аласыздар. Дагы эмне калды бул жерде? Документтерди, презентациялар дароо эле бул жактан жүктөсөңүздөр болот. Мисалы үчүн картаны жайгаштырып койсоңуздар болот. Мисалы үчүн бул мен Ноокат Кыргызстан деп жаздым жана картаны тандап койдум. Мен жайгашкан ошол Гүлмережеге жайгашкан даректи көрсөтүп турат. Календарь жайгаштырып койсоңуздар болот жана башка. Эми биз портфолиону түзүп бүткөндөн кийин буну жарыялашыбыз керек. Ал үчүн опубликовать деген кнопканы басабыз. Себеби биз шилтемени алуу үчүн публикация беришибиз керек, жарыялашыбыз керек. Опубликовать. Андан кийин веб адрес деген жерге өзүңүздөрдүн атыңыздарды, мисалы үчүн кичине латын тамгасы менен жазыңыздар. Гүлмира деп жаздым, мындай сайт бар дейт. Эгерде ушундай чыккан болсо, андан кийин атыңыздардан кийин 2 цифра кошуп коюңуздар. Көк болду, демек биздин сайттын аты Гүлмира 99. Опубликовать. Эми биз шилтемени алсак болот. Шилтеме ачылды. Шилтемени тандайбыз. Копировать ссылку. Ошол шилтеме менен кесиптештериңиз менен же болбосо портфолиону жөнөтө турган кишилерге жиберип коесуз. Эгерде QR кодко айландырам десеңиздер, Google'га эле келип, сделать QR код деп жазасыз дагы. QR код түрүндө берсеңиздер болот. QR код түрүндө бергениңиздерде, шилтеме түрүндө бергениңиздер дагы бир четинен оң, QR код түрүндө бергениңиздер дагы оң болот. Себеби кээде сканерлегенге убакыт болбосо, шилтеме аркылуу эле алса болот. Эгерде QR код менен жиберсеңиз, аны кагазга чыгарып, колуна карматып койсоңуздар дагы болот. Дагы бир эскерте кетүүчү жагдай, эгерде сизде кандайдыр бир өзгөрүүлөр, ошондой эле жетишкендиктер, сертификаттар тиркелбей калды дейли бул жакка. Өзгөрткүңүз келсе, тандайсыз, кайра маалыматтарды киргизесиз и кайра опубликовать тандайсыз. Опубликовать. Бул жерде жаңы жана эски варианты турат. Эгерде кайрадан опубликовать бербесеңиз, ошол өзгөрбөгөн боюнча калат.
опубликовать. Сиздин шилтемеңиз ошол эле боюнча андан ары өзгөрбөйт.